Орозонун 10 фазилети. Орозо кармоо эң улуу ибадаттардын бири. Анын фазилети жана бийик орду тууралуу Куран сүннөттө көптөгөн далилдер келген. Орозо кармоонун бул дүйнөдөгү жана акыреттеги 10 фазилетин айта кетебиз. Биринчи, Аллах Таала пенденин орозо кармоосу мен үчүн деп айткан. Пенденин орозо кармагандыгы Аллах үчүн гана болот. Анткени ал Аллах адал кылган нерселерди Аллах үчүн таштап орозо кармайт. Имам Муслим риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Адам баласынын ар бир кылган иш-аракети көбөйтүлүп берилет. Бир жакшылык ишке 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүлөт. Аллах айтты: Анын орозосу мен үчүн жана анын сообун мен беремин. Анткени ал мен үчүн шахватын жана тамагын таштайт. Экинчи, таквалыкка жеткирет. Орозо бул адамды таквалыкка жеткирген эң негизги ибадаттардын бири. Аллах Таала айтты: Эй ыйман келтиргендер, силерден мурункуларга парз кылынгандай, силерге да орозо кармоо парз кылынды. Балким таква болорсуңар. Үчүнчү, ыкластуулук. Орозо кармоо бул ыкластуулукка эшик ачкан ибадаттардан болуп саналат. Анткени орозо ибадатын Аллахтан башка эч ким билбейт. Эгерде адам орозо кармаса, аягына чейин кармадыбы же оозун ачып алдыбы бир гана Аллах билет. Мына ошондуктан анын орозосунун сообун мен беремин деп айткан. Аалымдар орозо кармоодо реякерлик болбойт. Ал орозосун эл көрсүн деп элге көрсөтө албайт деп айтышат. Төртүнчү, тозоктон алыс кылат. Тозоктун отунан сактануу үчүн адам күндүн узактыгына жана ысыгына карабастан Аллах үчүн орозо кармаса, анда ал тозок отунан алыс болот. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кимде ким Аллахтын жолунда бир күн орозо кармаса, анда Аллах аны тозоктон 70 жыл алыстатат. Орозо бул калкан, аны менен пенде тозоктун отунан коргонот. Бешинчи, кимдин өмүрүндөгү акыркы ибадаты орозо болсо, анда ал бейиштик болот. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким Аллахтын жүзүн көздөп, ла илаха иллаллах деген сөз өмүрүндөгү акыркы сөзү болсо, анда ал бейишке кирет. Ким Аллахтын жүзүн көздөп, бир күн кармаган орозосу өмүрүндө акыркы болсо, анда ал бейишке кирет. Ким Аллахтын жүзүн көздөп, берген садакасы өмүрүндө акыркы болсо, анда ал бейишке кирет. Алтынчы, ден соолукка пайдалуу. Орозо кармоонун ден соолукка көптөгөн пайдалары бар. Азыркы кездеги илимпоздор орозо кармап кечке чейин ачка жүрүүнүн пайдаларын жаңы ачылыш катары айтып келишет. Ошондой эле окумуштуулар адамдын ден соолугу чың болуусу үчүн жылына 3 же 4 жума ачка жүрүүсүнө кеңеш беришет. Азыркы кездеги кээ бир ооруканалар адамдарды ачкалык менен дарылайт. Бирок мусулман адам Аллах үчүн орозо кармап жүрсө, анда анын ден соолугу чың болот жана акыретте Раббисинин ыраазылыгына да жетет. Жетинчи, бузукулуктан алыс кылат. Пайгамбарыбыз бойго жеткен жаштарды үйлөнүүгө үндөгөн. Эгерде алардын үйлөнүүгө кудурети жетпесе, анда аларды орозо кармоого буйруган. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: Эй жаштар жамааты, эгерде кимдин үйлөнүүгө кудурети жетсе, анда үйлөнсүн. Анткени адам үйлөнсө, көзүн жана жыныстык мүчөсүн күнөөлөрдөн сактап жүрөт. Эгерде кимдин кудурети жетпесе, анда ал орозо кармасын. Анткени орозо күнөөлөрдөн тосот. 8. Коомчулукту оңдойт. Рамазан айы келгенде коомчулуктун оңолгонун байкайсың. Жергебиздеги көчөлөрдө, базарларда жана башка адамдар чогулган жерлерде адамдардын ынтымактуулугун, биримдигин, бири-бирине болгон камкордуулугун көрөсүң. Бул Аллахтын элге болгон жакшылыктарынын бири. 9. Адеп ахлактуулукка жеткирет. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Эгерде араңардан ким орозо кармаса, анда ал сөгүнбөсүн жана кыйкырбасын. Аны бирөө сөксө же урусса, анда мен орозомун деп айтсын.
10. Ороза айында Куран түшкөн. Рамазан айында Куран окуп, Куранды жашообузга айкалыштыруубуз керек. Анткени пайгамбарыбыз жана сахабалар Рамазан келгенде Куран окууга жана Курандагы буйруктарды аткарууга аракеттенишет эле. Куран Рамазан айында түшүп, Рамазан айы айлардын эң улуусу болду. Куран Кадыр түнүндө түшүп, Кадыр түнү эң улуу түндөрдөн жана 1000 айдан фазилеттүү түн болду. Мына ошондуктан Рамазан айында сен да Куранды жүрөгүңө киргизип, Аллахтын эң жакшы пенделеринен бол.